Ош гуманитардык педагогикалык институтунун студенттик жатаканасы 650 орунга ылайыкташып, бүгүнкү күндө бул орундарда студенттер толук кандуу жашап жатышат. Ар бир жашоочунун ыңгайлуу жана коопсуз жашоосу үчүн атайын видео көзөмөлдөр орнотулуп, бардык заманбап шарттар каралган. Бул менен бирге студенттердин бош убактысын максаттуу пайдалануусуна компьютердик зал, китепкана, акысыз Wi-Fi, студенттик ашкана жана иримдер иштеп келет. Биз бөлмөдө 2 кыз жашайбыз. Бул жерде шарты аябай жакшы, бизге баардыгы ыңгайлуу, андан сырткары жылуу. Мага бул жатаканада жашаган аябай жакты. Өзүм дагы үйүмдөгүдөй эле сезип, быйыл биринчи жолу келип атам, мага ыңгайлуу, баардыгы жакшы. Андан сырткары бул столдо биз саат карабыз. Мындай китептерди жатакананын өзүнүн китепканасы бар. Ошол жактан өзүбүз таап алып келип каалагандай окуп беребиз. Жатакана толугу менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, студенттердин жагымдуу шартта жашоо максатын көздөй, жеткиликтүү деңгээлде мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Киргенде эле жаркыраган коридор, жарык таза бөлмө адамды өзүнө тартат. Ал эле эмес жуунуучу бөлмө, тамактануучу жай, уктоочу керебеттерге деле баары жаңыча шартта жасалган. Студенттер каникулдан кайткан убакта бир нерсени жаңылоо салтка айланган. Быйылкы окуу жылынын биринчи бөлүгүндө жатакананын ашканасындагы эмелектер жаңыланды. Буга чейин студенттер идиш-аяктарын, тамак-аш азыктарын бөлмөлөрүнө коюп келишкен. Эми заманбап ашкана эмелегине коюуга мүмкүнчүлүк жаралды. Мурун комнатага продукталарын коюп турса алайм, азыр ушу гарнитурдун ичине коюшат. Аябай жогорку мындай ыңгайлуу шарт түзүлдү деп айтсам болот. Анан ошо студенттердин бар жогу өз ыраазычылыгын билдиребиз. Мен да ушу жатакананын атынан өз ыраазычылыгымды билдирем. Аябай сонун шарттар түзүлдү. Жатакана төшөнчүлөрүнүн шешептери жыл сайын жаңыланат. Ал эми төшөк жапкычтар ар 2 жыл сайын алмаштырылып турулат. Алар жаңы окуу жылынын башталышында эле жаңыланып, керебеттери да заман талабына ылайык. Жаңы шешептер алып келинди, азыр студенттерге таркатып берилди. Илгеркиге караганда азыр бизде дагы шарттар өтө жакшырды. Жетекчилигибиз бул жагынан жакшы жардам берип атат. Бул жакта жашаган студенттер газ мештеринен нан жаап, тамактын түрүн даярдап жегенге шарттар бар. Бул жатаканадагы биздин ашканабыз. Бул жерде бардык шарттар бар. Бул жерге продукталарыбызды алып келип, бул жерде тамактарды кылабыз. Бардык газдар иштейт. Күнүнө 2 жолу тамак кылабыз. Сабактан келгенибизде, обедте жана кечкиге тамак кылып жейбиз. Ар бир секцияга суу жылытуучу арестондор орнотулуп, ажаткана жана жуунуучу жайлар ишке киргизилген. 207. Жатаканадагы жашоо мени толук түрдө канааттандырат. Себеби дегенде, мен бул жерде өзүмдү үйүмдөгүдөй сезем. Окууга болгон бардык мүмкүнчүлүктөр бар бул жерде. Өзүбүзгө керектүү болгон бардык нерселер түзүлгөн. Жатаканага кабыл алууда мүмкүнчүлүгү чектелген, социалдык абалы оор жана жардамга муктаж студенттерге жеңилдиктер каралган. Ошондой эле алыскы райондордон келген студенттер үчүн кезексиз кабыл алуу артыкчылыгы берилген. Учурда жатаканада түзүлүп жаткан шарттар бул менен гана чектелбейт. Окуу жай жетекчилиги атайын пландын негизинде алдыда дагы бир топ өзгөртүүлөрдү киргизүүсүнө мүмкүнчүлүктөр жаралууда.